Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбызды баштаардын алдында мен силерге бир жылмаюу тартуулагым келип турат. Дүйнө жүзү жылмаюудан башталат демекчи, анда баарыбыз бир ар дайым жылмайып жүрөлүк. Илгерки мезгилдерде жетишпеген заманда бир Үсөнбай деген карыя болгон экен. Ал карыя үй бүлөсүн багыш үчүн базарга барып турат. Андан кийин кыш мезгил келет, декабрь, январь, февраль айларында. Ошол мезгилдерге баягы суук болуп тоң түшүп калганда уйдун жампасын чогултуп, анан ээр чабат экен. Ээр чаап, сонун кылып, кооз кылып, үстүн тери менен каптап, анан базарга алып чыгат экен. Базарга алып чыкканда ал ырдап сатат экен. Үсөнбай чапкан ээрсиң, 3 ай 90 күн минерсиң, 3 ай 90 күн өткөндө кайдан алдың дээрсиң деп. Ошентип элдер баягы суктанып ээр алып кетишет. Ошентип анан жаз келет экен. Жаз келген мезгилде баягы ээр формасынан бузулуп жалпая баштайт. Анан кийин элдер кайра Үсөнбайга көтөрүп келет. Көтөрүп келгенде Үсөнбай айтат: "Ой, мен силерге ачыгын эле айтып, ырдап сатпады белем, ооба 3 ай минесиңер. Мына күн жылыды, ал болсо уйдун богунан жасалган, мына эриди" деп анан кийин ушундай акылман карыялар болгон экен. Эмесе окуучулар, мына баардыгыбыз жылмайып алдык. Анда эмесе сабагыбызды баштайлык. Баштадык. Биз өткөн сабакта этиш жөнүндө сөз кылганбыз, балдар. Ал эми бүгүн этиштин жөнөкөй жана татаал деген темасын өтөбүз. Мынакей темабыз жөнөкөй жана татаал этиштер. Эми бүгүнкү өтө турган темабыздын билим берүүчүлүк максаты окуучулар жөнөкөй жана татаал, негизги жана жардамчы этиштер тууралуу маалымат алышат. Ал эми өнүктүрүүчүлүк максатыбыз болсо морфологиялык талдоо жүргүзүүгө, этиштерди тутумдук бөлүктөргө туура ажыратууга үйрөтөт. Ал эми тарбиялык максатыбыз топто ыкчам иштөөгө, тырышчаактыкка, өз оюн ишенимдүү билдирүүгө тарбиялоо. Мына эми балдар, биз этишти экиге бөлүнөрүн айтам. Этиш сөз түркүмүндө бул жөнөкөй жана татаал этиш болуп экиге бөлүнөт экен. Жөнөкөй этиш бир гана сөздөн турат. Мен мындай мисалдарды койдум: күлдү, жыгылды, ырдады, басты, сүйлөдү. Мына бул сөздөрдүн бардыгы жөнөкөй этиштер. Эми силерге түшүнүктүү болуш үчүн бир канча мисал келтирип берейин. Ал чын ыкластан күлдү. Ал чын ыкластан эмне кылды? Күлдү. Муну кара менен жазылган сөздөрдүн бардыгы жөнөкөй этиштер деп билип турсак болот. Экинчи сүйлөм. Аяна катуу жыгылды. Аяна катуу эмне кылды? Жыгылды. Элмар жакшы ырдады. Элмар эмне кылды? Ырдады. Азат Бишкекке кетти. Азат Бишкекке эмне кылды? Кетти. Абышка чындыкты сүйлөдү. Абышка чындыкты эмне кылды? Сүйлөдү. Эми балдар карагыла. Эмне кылды? Күлдү, жыгылды, ырдады, кетти, сүйлөдү деген бул этиш сөздөр кыймыл аракетти көрсөтүп жатат. Андан кийин татаал этиш. Мына татаал этиш 2 жандан ашык сөздөн турат, айрым учурда бирге жазылат. Ал болсо эмне кылды, эмне кылып жатат деген суроолорго дагы жооп берет экен. Эми бул жерде бара жатат 2 сөздөн туруп атат. Мисал менен түшүндүрөлүк. Күлай кызыл тасыл кийинип бара жатат. Экинчиси баратат дегенди карайлы. Бул бир эле сөз болуп атат, бирок татаал этишке да жакын. Залкар алдуу күчтүү жигит болуп баратат. Ошондой эле дагы келе жатат деген, айна шаардан келе жатат. Бу жерде келатат деген дагы сөз бар. Эжем мени көздөй келатат. Эреже айтып тургандай эле 2 сөздөн турат, айрым учурда бирге жазылат экен. Мисалы баратат, татаал этишке жатат, ал эми бара жатат, келатат деген дагы бу дагы эмне экен? Татаал этишке жатат экен.
Эми урматтуу окуучулар, бул эки сөз биригип жазылып калган көрүнүш жазууда экөө тең колдоно берсек болот. Татаал этиш эки же андан ашык сөздөн түзүлүп, айрым учурда бирге жазылат дедик. Мисалы бара жатат, баратат, келе жатат, келатат. Мына булар дагы биз жазууда экөөнү тең колдонобуз. Эми балдар, силерге сабакты бушуктоо үчүн машыгуу жумуштарын карайлык. Эми бул машыгуу жумуштарында мен силерге ооз эки түрүндө берейин. Ажыратасыңар бул сүйлөмдөрдү карагыла. Бул жерде татаал этиш да бар, жөнөкөй этиш да бар. Буларды силер шашпай дептериңерге жазып ажыратыла. Биринчи сүйлөп жатат, гүлдөйт, учат, көрдү, ойногусу келип турат. Бул эми түшүнүктүү болуш керек. Эми сабагыбыз бүтүп баратат. Силерге үйгө тапшырма берейин. Татаал этишти катыштырып, 3 сүйлөм түзгүлө. Аларга суроо берип, сүйлөмдө аткарган милдетин аныктагыла. Эми урматтуу окуучулар, мына биз жөнөкөй жана татаал этиш деген теманы өттүк. Эми бул жерде мен берген тапшырмаларды аткарып, аны мага Zoom аркылуу, WhatsApp аркылуу мага жөнөтүп турасыңар. Жана силердин жөнөткөн ишиңерди мен баалап баалаймын. Анда эмесе келерки сабакка чейин жолукканча жакшы туралык.